Саламатсыздарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү биздин темабыз дүйнөлүк тарыхтан Европа жана Түндүк Америка өлкөлөрү 18-кылымдын аягы, 19-кылымдын башы. 10-класстар үчүн мен Жеңишбеков Аскар, тарых мугалими, теманы баяндап бермекчимин. Темага киришүүнүн алдында темага тийиштүү болгон теманын ичиндеги ачкыч сөздөрдү жандырып алсак, лорддор, Англия парламентинин өкүлдөрү, мыйзам чыгаруучулар. Ыйык Союз. Бул 1815-жылы Александр Бирдин сунушу менен жаңы өсүп келе жаткан революциялык кыймылдарга каршы түзүлгөн союз. Хартия. Англисче чартер деген сөзүнөн алынган. Ошондуктан Англияда 1848, 47, 46 жылдары болуп өткөн чартистик кыймыл деп аталган. Пошлина. Мамлекетке кирип жаткан товарга салынуучу салыктын түрү. Наполеон Бонапарт 1804-жылы өзүн Франциянын императору деп жарыялаган. Ал буржуазиянын талабына шайкеш келген диктатордук тартип орноткон. Наполеон бийликке келгенден кийин бүткүл Европаны багындыра алчу жана аны багындырууну көздөгөн. Наполеондун баскынчылык саясаты улуттук боштоомдук согуштарды жараткан. Негизинен Наполеон Испаниянын жардамына таянган. Англияга каршы согуш баштаарда Наполеонго каршы Австрия, Россия, Англия союз түзүшкөн. Наполеон Англияны басып алууну кое туруп, ал жерден армиясын чыгарып кеткен. Франциялык армия Уильям шаарынын жанында Австриялык армияны курчоого алган жана генерал Мак жетекчилик кылган австриялык армия согушсуз эле багынып берген. Наполеон армиясы менен Австрияга бастырып кирген. Борбору Венаны ээлеген. 1805-жылы 2-декабрда Наполеон Аустерлицтин алдында австриялык жана орус армиясын талкалаган. Наполеон ыйык Рим империясын жок кылдым деп жарыялаган. Германия менен согушуп, Берлинге кирип барган. 1807-жылы Александр I менен Наполеон Тильзит келишимине кол коюшкан. Тильзит келишими боюнча Россия континенттик блокадага кошулуш керек болгон. 1808-жылы мартта Бонапарт армиясы менен Испанияга бастырып кирген. Испания эли азаттык үчүн жан аябай күрөшкөн. 1808-жылы Байонна Кортес Жозеф Бонапартты Испаниянын королу деп тааныган. Ал эми 1810-жылы Австрияны толук жеңип алгандан кийин Наполеон негизги душманы катары Россия менен Англияны эсептеген. Бул учурда Россия өз алдынчалыгын сактап турган. Ал эми Англия өз товарларын батышка, Америкага экспорттоп турган болчу. Ата мекендик согушту уюштурган Наполеон Бонапарт тууралуу кыскача маалымат. Наполеон I Бонапарт 1769-жылы 15-августта төрөлгөн. Ал эми 1821-жылы 5-майда Ыйык Елена аралында көз жумган. 1804-1815-жылдары француз императору, азыркы Франциянын негиздөөчүсү. Эми ата мекендик согушка келсек. Ошентип Наполеондун тушунда Франциянын революциячыл согуштардан басып алуучулук согуштарга айланган. Буга жооп кылып Европа элдери Наполеондук баскынчылык саясатка каршы боштоомдук көтөрүлүштөргө чыга башташкан. Наполеон 1812-жылы Россияга кол салып киргенде согуш улуттук патриоттук мүнөзгө ээ болуп, чет элдик баскынчыларга каршы ата мекендик согушка өткөн. Наполеон Россиядан жеңилген жана өзү командачылык кылып келе жаткан армиясынан ажыратылган. 1814-жылы Венада Наполеонго каршы согуштарды жыйынтыктаган Европа мамлекеттеринин Вена конгресси болуп өткөн. Ага Россия, Англия, Австрия жана Пруссия катышкан. Урматтуу окуучулар, эми Вена конгресси жыйынтыктарын эске салып алсак, Вена конгрессинин негизги максаттарынын бири мурдагы династия жана дворяндардын бийлигин кайра калыбына келтирүү керек болгон.
экинчиси өсүп келе жаткан революциячыл жана боштондук кыймылдарды биргелешип басуу керек болгон. Вена конгрессинин жыйынтыгында Россия, Англия, Австрия жана Пруссияга тийген аймактар. Англия Мальта аралын, мурдагы голландиялык колонияларды, Сейлон аралын жана Африканын түштүгүндөгү Кап жерин ээлеген. Россия Польшанын чоң бөлүгүн ээлесе, Пруссияга Рейн облусу, Вестфалия тийген. Австриянын аймагы кеңейип, мурдагы жерлери кайра тийген. Рим папасы калыбына келтирилген. 1815-жылы түзүлгөн тышкы келишим боюнча Франциянын мурдагы аймагы калыбына келтирилген. Ал эми 1815-жылы Александр Бирдин сунушу менен жаңы өсүп келе жаткан революциячыл кыймылдарга каршы ыйык союз түзүлгөн. Урматтуу окуучулар, эми темабыздын ичинде болгон чакан тема Улуу Британиядагы өнөр жай төңкөрүшү. 18-кылымда Британияда бийлик королдон парламентке өткөн. Алар лорддор жана шайлануучу жамааттар палатасына турган. Парламент кабыл алган мыйзамдардын баары үчүн, анын ичинде король үчүн дагы бирдей кызмат аткарган. 18-кылымда парламент корукка уруксат берген 1500 мыйзам кабыл алган. Жамааттык жерлеринен ажыраган дыйкандар үлүш жерлеринен дагы ажыратылып айдалган. 18-кылымдын аягында Англияда дыйкандар таптакыр жок болуп кеткен. Ошентип 16-кылымда башталган капитализм толук жеңишке ээ болду десек болот. Англияда капитализмдин өнүгүшү менен эмгек жумушун машина алмаштырган. Эң маанилүү ойлоп табуулардын бири болгон токуу машинасы же станогу өркүндөтүлүшү менен өнөр жай төңкөрүшүнүн башталышы болгон. Ошентип жумушчу механизм тагыраак айтканда машина адамдын колун алмаштырып, сыйроону түздөн-түз иштеткен ойлоп табуулар менен башталган. Кол менен иштөө машина менен алмашкандан кийин коомдо эки топ пайда болгон. Алар пролетариаттар жана буржуйлар болгон. Эми Англиядагы чартисттик кыймыл. Биз сабагыбыздын башында ачык сөздөрдө чартисттик кыймыл жөнүндө кыскача баяндап кеттик. Англиянын жумушчулары өнөр жай жана соода буржуйлары саясий бийликке катышууну жумушчуларга каршы пайдаланып жатканын тез эле түшүнүп калышкан. Парламент кедейлер жөнүндө мыйзам кабыл алып, жаңы мыйзам боюнча кедейлер мурункудай жөлөк пул албай калышкан. Анын ордуна жумуш үйлөрүнө орноштурулган же жашоого орноштурулган. 1936-жылдан баштап жумушчулар парламенттин ишине кийлигишүү мүмкүнчүлүгүн алуу үчүн саясий укуктар кыймылы жайылтылган. Эмгекчилер өздөрүнүн талаптарын хартияга жазып, же болбосо грамотага, аны парламентке жиберүүнү чечишкен. Бул кыймыл чартизм, англисче чартер, же болбосо хартия деген сөздөн аталган. Алгачкы элдик хартияны 1837-жылы лондондук жумушчулар тарабынан жазылган. 1839-жылы хартияны парламент кабыл албай койгон. Айрым жетекчилерин камакка алынган, айрым жетекчилери куулган. Бирок бул кыймыл токтогон эмес. 1840-жылы чартисттик партия түзүлгөн. Партиянын мүчөлөрү мүчөлүк акы төлөшсө, мүчөлүк билеттер да берилген. Жетекчиси 1 жылдык мөөнөткө шайланган. Эми 1842-жылы экинчи хартия түзүлгөн. Чартисттик партия митингдерди уюштурган. Хартияга 3 миллионго жакын адамдын колу топтолгон. Лондондогу демонстрацияга миңдеген адамдар хартияны чоң үкөккө салып, 20 киши көтөргөн хартияны коштоп парламентке барышкан. Бирок парламент бул хартияны дагы кабыл албаган. Чартисттик кыймылдын ийгиликсиз бүткөндүгүнө карабастан, үстөмдүк кылуучу тапты сестентип койгон. 1847-жылы Англиядагы кризис кыймылдын кайрадан жогорулашына алып келген. Бул жолу хартияга 5 миллион адам кол койгон. Парламент хартияны 3-жолу жолу дагы кабыл албай койгон. Ошентип чартисттик кыймыл жеңилип калган. Бирок чартисттик кыймылдын мааниси зор болгон. Ал чыныгы элдик, саясий жактан четилген, масштабдуу революциялык кыймыл эле. Сиздерге экранда көрүп тургандай, бул ошо чартисттик кыймылдын жүрүштөрү, бул ушу сүрөттө баяндалган.
Европада 1848-1949 жылдары Европаны каптаган революциялар болуп өткөн. 1848-49 жылдары Европа өлкөлөрүндө буржуазиялык жаңы революциялар болуп өткөн. Бул революция Италияны, Германияны, Австрияны жана Францияны кучагына алган. Революциялар капитализмдин, өнөр жай ишканаларынын андан ары өнүгүшүн шарттаган. Италия, Германия, Австрия капитализмдин өнүгүшүндө феодалдык тартиптердин тоскоолдук кылышы менен революция келип чыккан. 1848-49 жылдары Италияны, Германияны, Австрия империясын кучагына алган. Себеби пролетариат өзүнүн максаттарын ишке ашырууда мамлекеттик буржуазиялык машинаны пайдалана албай калган. Аны талкоолоого, жок кылууга, жаңадан кайра түзүүгө милдеттүү эле. Бирок тилекке каршы андай кыла алган эмес. Францияда тескеринче феодалдык тартиптер 1830 жылы революциялардык жүрүштө эле жоюлган. Бул жерде капитализмдин ички карама каршылыктарынан келип чыккан. Жумушчу табы буржуазиялык түзүлүшкө башкарууга каршы чыккан. Темабыздын ичиндеги Түндүк Америкадагы Англиялык колонияларга келдик. 1607 жылы Түндүк Американын Атлантика жээктеринде Англиянын биринчи колониясы негизделген. А дегенде көчүп келгендер менен жергиликтүү индия урлары менен жакшы мамиледе катышып турушкан. Индейлер аңгулоо, дыйканчылык менен кесиптенишкен элдер болгон. Келген элдер индейлерден жүгөрү жана тамеки өстүрүүнү үйрөнүшкөн. Убакыттын өтүшү менен келген элдер индия урларынын жерлерин тартып ала башташкан. Индия урларын келген элдер менен согуш баштоого аргасыз болушкан. Колонизаторлор индия урларын ырайымсыздык менен басышкан. Индия урларынын айылдарын өрттөп, өздөрүн кыргынга учуратышкан. 17-18 кылымдарда Түндүк Америкада 13 колония, Англиялык колония пайда болгон. Колония болгон жерлердин көпчүлүгүн король тарабынан лорддорго жана король жакындарына таратылып берилген. Урматтуу окуучулар, биздин экинчи кичинекей темабыз көз каранды сызык үчүн согуш. Англиянын королу ак сөөктөрү жана капиталисттери Америкадан жаңы жерлерди басып алууну, ал жерден кымбат баалуу терилерди алып келүүнү жана Англияда өндүрүлгөн товарларды сатууну, товарга салынган пошлиналар жана салыктардан бир топ эле каражат топтошкон. Англиялык парламент жана король колонияларда темир жана кездеме чыгарууга тыюу салышкан. Товарларга бааны кымбаттаткан. Салыктын ар кандай түрлөрүн ойлоп табышкан. Бирок элдердин батышка көчүүсү, батышка агылуусу токтогон эмес. 1775 жылы Америкада 13 англиялык колония тең көтөрүлүш башталган. Англиялык бийлик Бостон портун жапкан. Колониялар Англия бийлигинен соода жана өнөр жайга коюлган чекти алууну, алардын макулдугусуз салыктарды токтотууну талап кылышкан. Король муну козголоң деп жарыялаган. Аскерлерге элди куралсыздандыруу жана басууну буйруган. Бирок королдун армиясын колониялык элдер талкалаган. Колониянын тургундары жоокерлер, чебер аткычтар өз мекенинин патриоту катары күрөшкөн. Мына ушундан баштап колониялар Англиядан бөлүнгөндүгү тууралуу биринин артынан бири өз эркиндигин жарыялай баштаган. Урматтуу окуучулар, эми биз АКШнын түзүлүшү тууралуу кыскача маалымат менен таанышып алалы. Эл массасынын кысымы менен 1776 жылы 4-июлда Конгресс көз каранды эместик декларациясын жарыялаган. Мурдагы колониялар Англиядан бөлүнгөндүгү жана көз каранды эместиги тууралуу чечим кабыл алынган. Көз каранды эместик декларациясында Англия тарабынан колонияларды эзүүсү адамдардын жашоого, эркиндиги жана бактылуу жашоого адамдын тартып алгыс укуктарына каршы келе тургандыгы жазылган. Колониялар Америка Кошмо Штаттарына биригишерин жана көз карандысыз мамлекет экендигин жарыялаган. Бул документтин автору АКШнын 3-президенти Томас Джефферсон болгон.
AQSh'nын түзүлүшү. Жорж Вашингтон көз карандысыздын чечкиндүү талапкери, аскер ишин жакшы билген жол башчы болгон. Согуштун жүрүшүндө элге таянган. Колониялык көтөрүлүшчүлөрдүн жана айыгышкан тап күрөшүнүн натыйжасында Англиялык бийлик кулатылып, бийлик кул ээлөөчүлөр менен буржуазияга өткөн. AQShнын аймагындагы 100 миңдеген англиялык аксөбөктөр мамлекеттен куулган жана мамлекетте монархия кулатылып, республика орногон. 1787-жылы AQShнын биринчи конституциясы кабылган. Конституция боюнча республика сакталган, эл менен өкмөттүн башында 4 жылга шайланган президент белгиленген. Ал эми AQShнын тарыхында биринчи президент болуп Жорж Вашингтон шайланган. Жорж Вашингтон президент болгонго чейин Америкалык армиянын башкы командачысы болгон. Ушинтип бүгүнкү сабакты дагы жыйынтыктап бара жатабыз. Анда эмесе бүгүнкү өтүлгөн тема боюнча сабакты бышыктап алсак. Наполеон канчанчы жылдары башкарган? Туура 1804-1814 жылдары башкарган. Анда эмесе кийинки суроо. Александр I кайсыл мамлекеттин падышасы болгон? Туура айтасыздар. Албетте бул Россиянын падышасы болгон. Кийинки суроо. Англияда лорддор деген кимдер болгон? Туура, Англия парламентинин өкүлдөрү болуп кызмат аткарышкан. Кийинки суроо. Томас Джефферсон эмненин автору эле? Туура айтасыздар. AQShда көз каранды эместик декларациясынын автору болгон. Ошентип акыркы суроо. Жорж Вашингтон AQShнын канчанчы президенти болуп шайланган? Эң туура, AQShнын биринчи президенти болуп шайланган. Чоң рахмат. Урматтуу окуучулар, анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктап бара жатабыз. Үйгө тапшырма. Мен сиздерге бул жерде 2 колонка бердим. AQShнын президенттерин жазабыз жана Англиянын королдорун жазабыз деп колонка бердим. Ушул колонкага AQShнын ушул убакка чейинки президенттерин жана Англиянын королдорун билгенибизди жазып келебиз. Анда эмесе сабакка көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакта көрүшкөнчө аман туруңуздар.